Yetemiz komandasının jigitleri çağırdı. Çevik sonrası Yetemiz'den gelген komanda. Süper. Gitti daha bir gol bu ya. Selam. Yetemiz. Bilgili kalan sizlerge. Hep algan bayga. Көкбөрүгө 2017 келгенбиz. 2017 ушу айылдын балдарын суранычы менен Жаш күч деген айылдын өзүнүн командасын түзүп, ошол команданы жетектеп, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Райондун биринчилиги, областной оюндарга катышып жүрдүк. Анан былтыр 2019-дан баштап Жетөбүз сборный команданын жетекчиси болуп, Жетөбүздөн ушу чыккан жакшы жаш улакчы жигиттер менен ынтымакташып, биргелешип оюн көрсөтүп келатабыз. Эми самый главный кырсыгы жок, аман эсен, жакшы. Мен балдар менен тренер болуп иштеш да жеңил жумуш эмес. Ар бирин өзүнө кыялына жараша мамиле кылыш керек. Олар да бизде чабуулчулар да жакшы. Защита, основной защитабыз чек ортого аутка чыкканда чек деп коебуз. Ушу чекке да балдарыбыз бар, жакшы аттар менен. Аттарыбыз буюрса жакшы топтолуп келатат, балдарыбыз да топтолуп келатат. Кудайым буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойлорубуз бар. Балдарыбыз ар бир айылдан тандалып алынган. Көбүнесе Саруу айылынан, Ичке Улуң айылынан бар. Дархан айылынан бар. Барскон айылынан бар. Жетөгүз айылынан бар. Основной ушул айылдан куралган балдар. Мен защитада ойнойм. 4 балабыз защитада ойнойт. 8 балабыз нападениеде ойнойт. Жекебиз Сүйүнбек деген балабыз бар. Анан Талгат деген балабыз бар. Жекеге. Мен Орозкожоев Талгат. Ичке Улуң айылында туулгам. Минген атым Тайван. Ошо Тайван менен ойнойм.
Курукка ойнойм. Ошо 5 жылдан бери ошо курукка ойноп келатам. Областка чейин чыгып жүрдүк. Өзүбүздүн эле айылдын ынтымагы бар болчу, ошолор менен эле чыгып жүрдүк. Андан Абылаев Саламат абабыз спонсор болуп берип, бизди жетектеп кетти. Ошо менен дагы улантып кеттик да. Бир жыл болду ушу жетөөбүз командасына келип чабып атканыма. Бул командага келип калышымдын себеби Саламат аба биздин жетекчибиз, команданын жетекчиси. Ошо байкенин чакыруусу менен келген. Ошо бир жыл болуп калды чабып атканыбызга. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Ушу Саламат аба, Мырза аба, Митхун абалардын эмгегин текке кетирбейлибиз го деп ойлойм да. Биздин аттар 12 ат бирдей эле, баары бирдей ат. Буюрса аттар жакшы эле болуп атат, оюнда жакшы эле алып жүрүп атат өздөрүн, жакшы эле күч берип атат. Аттарда айып жок, өзүбүздөн эле кичине кетип калбаса. Командада негизи өзүм жекеме-жеке ойнойм. Бүгүнкү күндө Полшашта ойноп атам азыр. Чемпион деген аргымак байкебиз, Карабалаев жолдош байкебиз азыр 40 жашка ойноп атат, 40 жашка бергенбиз атты. Негизи өзүм чоң ортого ойнойм, жекеме-жекеге. Ошо атымдын жоктугу аябай эле билинип атат оюнда. Анан азыр Полшашта да ойноп атам. Окенов Тынчтык Садырбекович. Командада чаап жүргөнүмө 7-жылдын жүзү болду. Буюрса Жетөөбүз районунун командасы жакшы. Позициям нападающий болом. Нападениеге ойнойм. Жергичтейбиз. Защитник балдар жакшы карап берет. Ачып берет. Барыс деген атты менем, көк ат бар, Барыс деген ошол атты менем. 2 жыл болду, былтыр тадан бери минип келатам. Буга чейин башка ат минчүмүн, Мальвара деген. Ал травма алып калганына байланыштуу Барысты минип келатам азыр. Чабуулчу командаларда чабуулчу дагы 2 бала бар. Асанкожоев Каду деген жакшы оюнчу бар. Ал да чабуулчу ойнойт. Бакиров Бактияр болом. Жетөөбүздүн сборный командасынын оюнчусу болом. Менин позициям защитник. Тел торуну минем защитага. Оюнда круг болгондо эле чыгабыз, защитниктер. Ошонун артынан кирип барабыз. Салышабыз, чыгабыз. Алтат Саламатовнуку, Алтат Мырзованыкі, Абылаев Саламаттыкы. Капитаныбыз минген неме тоңдон келген, Айколдон. Мен минген неме Оштон келген. Ошо Карабайыр чүйдөн келген чекте турган атыбыз. Барыста Карабалтадан келген, Тынчтык минген неме. Баары бир жерге турат аттар, сбор бир жерден болот. Мен деле чыга берем, бул деле чыга берет, общий баары эле. Атын жазып коечу, Карабайыр менен деп. Кубанычбек уулу Сүйүнбек 94-жылы болом. Командада позиция жекеме-жеке, бирге бир. Круг ойнойбуз, ошол позициябыз. Минген атым Карабайыр. Ошол Карабайырды минип ойнойбуз. Казанга пачка менен майдайбыз, көбүнчө пачка менен барам. Кээде көбүрөөк өткөрүп беребиз, пачка менен барабыз. Тынчтык болсо тынчтыкка, болбосо максатка экөөнүн бирөөсүнө. Өткөрүп беребиз. Ойлонбой эле негизи. Мен бир райондун балдарыбыз да, балдар бири-бирин кичинекей кездери менен жакшы таанышат. Шайыр командабыз. Жакшы жүрөбүз. Оюнга кандай келип кеткенибизди билбей калабыз. Жетөөбүз районунун Барскон айылына төрөлгөн 1992-жылы. 14-15 жашыман бери улак тартып келем. Айылдарда.
азыр жетөөбүз район урама командасында ойнойбуз. Оюнубуздун тренерибиз бар, Шожоев Митхун, капитаныбыз бар, Тохо. Ошол тактиканы түзүп берет, ошолор кандай айтса ошол тактика менен ойнойбуз. Балдар менен биздин ортобузда мамиле эми эл катары эле. Кээде баягы бири-бирибизге таарынган күндөр болот, сүйүнгөн күндөр болот. Эми Көкбөрүнүн өзүнүн эмеси. Ынтымактуу элебиз буюрса. Ошо ынтымак болгон үчүн ийгиликтерге жетишип атабыз. Ынтымак болбосо кайдан деп ойлойм. Биздин балдар эми баары эле ынтымактуу, жакшы. Ынтымактуу үчүн ушунча ийгиликке жетишип жүрөбүз. Жашоодо деле мындай кезиккен жерден деле тең туш балдарың менен жүргөндөй эле уже аябай жакын болуп калганбыз бири-бирибизге. Оюндан тышкары деле улуусу улуудай, кичүүсү кичүүсүдөй бизден улууларды абалап сыйлайбыз. Эми жетекчилердин эмгеги Саламатова Мырзованын салымы аябай эле чоңго. Жетегиз областынын командасына аябай эле чоң салымдары. Команданы жетектеп келатат тренерибиз Митхун деген шалбалык бала. Ушулар болуп команданы типтеп буюрса жакшы жолго түштүк деген ишеничтерибиз бар. Жакшы жардам берип атат, жакшы аттарды алып берип атат, балдар сураганын кылып атат. Алып бер деген атын алып берип атат. Жетекчилерге чоң рахмат. Эчтекеден балдарды кем кылбайт. Ошо спонсорлорубузга рахмат. Ошо аттарды алып берген абаларыбызга, инилерибизге, колдогон аба инилерибизге чоң рахмат. Ошо колдоп, коштоп ошо ат алып берип, жардам кылган ошол. Жетекчибиз дагы сайыпкебиз аттарыбызды Саламатова багып даярдап берет бизге. Бул эми ар бир киши эле жетекчи болуп, бул оюнга кире албайт го дейм да. Себеби мында да кыйынчылыктар болот. Кээде ойлойсуң, ушунун баарын таштап жөнүнө жүрсөмбү депчи. Анан бул эң мындай кандай десем, бул кыргыздын жакшы биздин ата-бабалардан калган мурас оюнда. Бул жакшы, анан бул жерде бир эле спортсмен эмес, бул жерде спортсмен аттарды да караш керек. Балдарды, жабдыгы башка спортко караганда бир аз каражат көбүрөөк талап кылат да. Көкбөрүн биз үчүн кыргыздын жакшы ата-бабалардан калган мурас калтырган жакшы оюн. Аябай эле сүйүктүү спортум. Мүмкүн Көкбөр тартпай калганда жүрөт белек жөн эле. Көкбөргө келип калышыма аябай өзүмө кубанычтамын. Көрөрмандар көп болсун, дагы көбөйө берсин. Оюндар көп болуп турсун. Общий командага ийгилик каалайм. Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөргө барып, Кыргызстан желеги желбирей берсин ар дайым. Көп аракеттер жасайбыз, буюрса. Көлдүн намысын коргойбуз деп аракеттенебиз, Кудай буюрса. Балдарга эле рахмат айтам, ушу бул ынтымак оюнуда. Ушу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жаңы баштап атабыз. Эми буюрса келечеги жакшы болот го деп үмүттөбүз да.